Эл талап кылып атат. Бай айлык өкмөт деп айтсак болот. 650 миллион сом тегерегинде акча бар. Көйгөйлөрүн чечкенге кудурети жетет. Элдин рызкысы Биринчи жолу болуп атат. ошол Альянс Алтын компаниясынын чоң пайдасы тийип атат. Жалпы 17 единица техника алышкан. Жумушка келип иштеп баштаганыма 1,5 ай болду. Талас областындагы эң бай айыл өкмөт бул Бекмолду айыл өкмөтү. Талас районунда жайгашып, 4 айылды өзүнө камтыйт. Аймагында жер үйкени бар. Мына ушул аймакка жаңы башчы болуп Бакыт Кыдыралиев дайындалган. Баса алтын чыккан айыл өкмөттө быйыл алгылыктуу иштер көп. Бюджетти туура бөлүп тыйкандардын керегине жарай турган айыл чарба техникаларын сатып алууда. Бүтүндөй облустун бир дагы айылында мынчалык көп жаңы жана кымбат баадагы техникалар жок эсе. Будай чабуучу бир комбайныбыз келди. Нова 340 деген. Андан кийин чөп чабуучу, майдалоочу, жүгөрү чабуучу комбайн келди. 4 МТЗ келди, шаймандар менен. Жалпы 17 единица техника алышкан. Бардыгы айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен алынып атат. Учурда Бекмолду айыл өкмөтүндө 170 миллион сомдук иш жүрүүдө. Каражат жер үй алтын кенден топтолгон жергиликтүү бюджеттен жумшалууда. Ага эски музейди капиталдык ремонттон өткөрүү, МТС базаны чыңдоо, таза суу, мектепти оңдоп түзөө сыяктуу долбоорлор ишке ашууда. Жумушка келип иштеп баштаганыма 1,5 ай болду. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй 5 объектте жумуш алып барып атабыз. Бул 2 айылда таза суу, мектептин реконструкциясы, жана музей, жана МТС ишканасында жаңы техника алынып, ошол жерге жаңы ангар курулайын деп атат. Жалпы жонунан азыркы бүгүнкү ошол 5 объектиге кеткен чыгымдын баасы 170 миллион сомдун тегерегинде болуп атат. Бакыт Кыдыралиевдин 2 ай аралыгында аткарган иштерин Талас областынын губернатору Нурлан Дарданов жеринде барып көрдү. Жетекчи айыл өкмөттүн таза суу жана билим берүү тармагындагы эскирген эски шарттарды жаңыртып жатканын жактырды. Потенциалы башка айыл өкмөттөрдөн Талас областында 37 айыл өкмөттүн ичинен бюджет жагынан бул жер үйдөн акча которулгандыгына байланыштуу ошол бай айыл өкмөт деп айтсак болот. Потенциалы жогору, өзүн өзү баардык жагынан каржылай алат деп ойлойм да. Ушул өзүнүн айыл өкмөттүн тургундарын, көйгөйлөрүн чечкенге кудурети жетет. Бекмолду айыл өкмөтүнүн 3 айылына таза суу тартылууда. Бир айылга кошумча резервуар курулат. Бул аракетке айылдын тургундары кубанууда. Иш бүтсө электриктер таза суу ичип калышат. Бул муктаждык дагы айылга жер үйдөн түшкөн каражаттын эсебинен чечилүүдө. Болбосо мындай мүмкүнчүлүк кайдан болмок дешет жергиликтүү тургундар. Биз мурун таза суу чыгарып көргөн эмеспиз да. Биринчи жолу жергиликтүү бийликтен Кыргыз өкмөтүнөн биринчи жолу болуп атат. Жергиликтүү бийликте мындай чоң долбоорлор бардыгы эл аралык донорлордон, анан мамлекеттин бюджетинен каралчу да. Анан бул жерде элдин насиби да, эл талап кылып атат. Бекмолду айыл өкмөтүндө азыр 600 миллион сомдун тегерегинде акча бар. Айыл өкмөт жергиликтүү кеңеш менен бирге кааласа өндүрүштү колго алып, кааласа социалдык көйгөйлөрдү оңой чече алат. Ошол Альянс Алтын компаниясынын жергиликтүү бюджетке бөлгөн акчасы, налогтору ошолордун баардыгы деген чоң пайдасы тийип атат. Бул биринчиден элдин рызкысы, ошол жердеги ошолордун баардыгын биз иштетип, элге шарт түзүп бериш керекпиз. Каржысы көп өкмөт быйылкы 5 долбоордон тышкары эмдиги 2024-жылга дагы план иштеп, айылдык бюджеттин эсебинен 3 айылга бала бакча, кошумча мектеп курууну көздөп турат. Негизги пландарыбыз ушул таза сууну бүтүрөлү деген ой. Кеңеш айылында дагы таза суу башталат. Андан тышкары мына 3 айылга Кеңешке, Сасык булакка жана Чоң Токойго 3 бала бакча курулат. Чоң Токойго жергиликтүү бюджеттен 250 орундук мектеп каралган. 24-жылы жазында баштайын деген оюбуз бар. Биздин азыркы эркин каражатыбыз жана быйылкы жылдын бюджети менен эсептегенде ошол бир 650 миллион сом тегерегинде акча бар. Бүгүнкү күндө 600 миллион сом тегерегинде акча бар. Ошол акча негизи толук жетет. Бергилей кетсек, Бекмолду айыл өкмөтү Талас областында эле эмес, Кыргызстан боюнча эң бай айыл өкмөттөрүнүн сап башында. Мындай мүмкүнчүлүк аймагындагы жер үй алтын кенине байланыштуу. Учурда жергиликтүү жаңы бийлик кенден түшкөн каражатты максаттуу жумшап, элет турмушун жакшыртуунун үстүндө иштеп жатат.